Саламаттыкты сактоо министрлигинин оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин маалыматы боюнча 2025-жылдын 1-аптасына республикада курч респиратордук вирустук инфекциянын 4245 учуру, ал эми сасык тумоонун 16 учуру катталды. Дарыгерлер Бишкек шаары, Ош жана Чүй облусунда ооруган адамдардын саны көп экенин айтышат. Алсак Чүй облусунда акыркы бир жумада аталган оорунун 700дөн ашык учуру катталды. Чүй облус боюнча аз бүгүнкү күндө ОРВИ, сасык тумоо, курч респиратордук вирустук инфекциялык абал туруктуу. Өткөнкү жумада мына биринчи жумалыгында 704 учур катталды. Бул 2024-жылдын акыркы жумалыгына салыштырмалуу 2 эсе аз катталды. Мунун себебин бардыгыбызга белгилүү. Бүгүнкү күндө бардык окуучулар, бүт бардык мекемелер азыр каникулда жүрүшөт. Ушул дагы бизге эпидемиология кичине стабилдештигине бизге жардам кылды. Ооруганда ата-энелер ошол үйүнө баласы ооруса медициналык мекеменин ошол өзүнүн участковый врачын үйүнө чакырса. Себеби бүгүнкү күндө эмканага барганда ал жерде коридордо башка оорулар менен дагы контакт болуп калышы. Ошол эле кызамык, ошол эле менингит оорусу ал жерде күчөгөн мезгил азыр сезон. Ошондой учурга калдыбаш үчүн ошол үйүнө чакырса. Анан ошол өзүнүн дарыгер, участковый дарыгеринин кеңеши менен үйдө дарыланса болот. Анан азыр байкап атасыңар, кышкы каникул мезгилинде көпчүлүк медициналык мекемелер жабык иштебейт деген түшүнүктө ата-энелер ооруканаларга чуркап атат. Ошол ооруканаларда бүгүнкү кезектин көбүшү негизги бир себеби ошол болуп атат. Белгилүү өтсөк, 2024-жылдын октябрь-декабрь айларында жугуштуу ооруларга байланыштуу 1144 бейтаптан анализ алынып, анын ичинде 2 адамдан метапневмовирус аныкталган. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги маалымдады. Бирок Чүй облусунда абал туруктуу. Аталган оору катталган жок. Дарыгерлер ооруну алдын алуу үчүн санитардык гигиеналык талаптарды так аткарууга, эл көп чогулуучу коомдук жайларга көп барбоого, андай жерде бет кап тагынып аралыкты сактап жүрүүгө чакырууда. Бул азыр мен толук маалыматты силерге айта албайт экенмин. Бул республикада 2 учур деп ошол маалыматты мен да укканмын. Бирок Чүй облусунда эмес бул. Чүй облусунда мындай оору катталган жок. Бул метапневмовирус деген бул 2000-жылдан бери эле бизде жыл сайын сезон учурунда катталып жүрүүчү бул ОРВИ, курч респиратордук вирустук инфекцияны чакыруучу эсептелет вирусу. Бул жылда эле катталат. Анан азыр өзүңөр билесиңер, баягы вирустар деген мутация деген учур болуп атпайбы? Мутация болуп ошондой локалдык вспышка бериши мүмкүн. Мына кошуна Казакстанда быйыл октябрь, ноябрларда күчөгөн учур болду ушул вирус менен. Ошондой эле Россияда. А бүгүнкү күндө Чүй облусунда бул учур катталган жок. Бүгүнкү күндө биз ОРВИ кирип, кадимки жыл сайын эле ошол январда бизге оору көбөйгөн учур катталат. Ошого байланыштуу биз бардык профилактикалык чараларды көрүп атабыз. Оору жуктуруп алган учурда алгач жашаган жериңиз боюнча үй бүлөлүк дарыгерге кайрылуу керек. Үй бүлөлүк дарыгер зарыл учурда ооруканага жөнөтөт. Жыл жаңыргандан кийинки күндөрү Бишкектеги жугуштуу оорулар ооруканасына кайрылган адамдардын саны көбөйгөнү кабарланган. 5-январда аталган оорукананын кабыл алуу бөлүмүнө 300гө жакын адам кайрылса, алардын 93-ү гана ооруканага жаткырылган. Анын көпчүлүгү балдар. Ал эми калган бейтап амбулатордук дарылоого жөнөтүлгөн. Айгерим Дүйшөбаева, Жумабай Исманалиев, УТРК, Чүй, Бишкек шаары.